Ассаламу алейкум достор. Кандай турасыздар? Эми кыйкырбай эле сүйлөйүн. Мыякта микрофон бар да. Мындай болуп атат достор. Бүгүн 11 январь бир чакан видео тартып коеюн деп атам. Бул видео биздин компаниядагы иштеп аткан балдардан тышкары башка компанияда иштеп аткан балдарга дагы тиешелүү да. Анткени ар бир трак айдоочу күн сайын эртең менен жумушун баштап атканда PTI деген жасаш керек да. PTI'сыз жолго чыкпаш керек. Эгерде PTI жасап алсак, биз көп нерсени көрбөй калабыз. Вестейшнге барабыз, же болбосо жолдо кетип баратса, полицейский любой жерден токтотот дагы. Анан валиэйшн тикеттерди берип коет. Канчалык тикеттер, валиэйшндер көп болсо, ал компанияга да минус, өзүңөргө да минус болуп калат да. Бул историядо калат. Ошон үчүн азыр мен видео тартам, PTI'ди сиздерге көрсөтөм. Ошол PTI'ди биздин жигиттер, биздин компанияда иштеп аткан жигиттер тартып, күнүгө 5 минут кетет да. Кээ бир кишилерди өзүңөр билесиңер, open иштейт, flatback, slidback иштейт. Анан алар эртеден кечке секирип жүрүт эки жаккачы. Тартып жабат, тияка секирет, мияка секирет, чарчашат, тердешет. А биз эмне драйвенди айдап жүрөбүз, драйвенди жумушта эле жок да. Барабыз, эшикти ачып беребиз, докко коебуз, жүктөп берет, кайра кеттик. Кичине физика деле керек да, кыймылдап туруш керек да. А так мен деле 9 жыл жолдо жүргөм, көп жигиттер эмне кылат? Терезесин ачат. Силер деле өзүңөр деле көрүп каласыңар. Тракстаптан терезесин ачат, бетин жууйт, тишин жууйт, чет түкүрүп коюп туруп анан трагын айдап кетет. Карасаң жели жок, же свети күйбөйт, же брызгайбы жок, анан тикеттерди ала баштайбыз. Азыр мен кандай видео жасасам, биздин айдоочулар ушундай видео эртең менен жасап, ашып кетсе 3-5 минут кетет. Анан Telegram каналыңарга коесуңар. Ошол Telegram каналдагы видеону көргөндөн кийин диспетчерлер жүк берет. Эгер PTI жасабасаңар, жүк албайсыздар. Анда кеттик, достор. PTI'ди баштап атканда өзүңөрдүн колуңарда телефон болот. Телефонду аласыздар. Биринчи трагыңарды көрсөтөсүңөр. Мен же болбосо Алмаз 2400 деген трак менен жүрөм. Бүгүнкү PTI'ди баштадым. Анан ар бир тракта балка болуш керек да. Бул резиновый балка болуш керек. Мен азыр резиновый балка мыякта жок экен, темир балканы алып алдым. Бирок чапсаңар билинет. Ар бир дөңгөлөккө келесиңер дагы, чабасыңар. Көрдүңөрбү? Жел бар. Мына, бул астыңкы дөңгөлөктө жел бар деп айтасыздар. Анан трейлериңерди көрсөтөсүңөр. Мен DL 53-155 деген трейлер менен жүрөм дейсиңер дагы. Могу эмени да карап чыгасыңар. Көрсөтүпчү. Воздушный шлангтар бул трак менен трейлерди бириктирип турган. Мияктан бул деген трак оталып туруш керек. Мен азыр деген эмнеге оталдырбай атам, анткени менин сөзүм силерге жакшы угулсун деп атам. Тракты оталдырып туруп, жанагы аварийный сигналды күйгүзүп коесуңар, бүт лайттын баары күйүп туруш керек да. Анан могу шлангты карап чыгасыңар. Мыягы ордунда турат, мыягы ордунда турат, мыягы бул жагын дагы көрсөтөсүңөр. Андан кийин келип могу брызговикти карайсыңар. Брызговик турат. Бул fuel tanктин крышкасы жабык деп. Андан кийин могу ар бир дөңгөлөктү согуп чыгасыңар. Соккондо эле билинет. 1, 2, 3, 4. Мына көрдүңүздөрбү? 4-төн тең жели бар. Анан келесиздер дагы могу брызговикти көрсөтөсүңөр. Могу брызговикти көрсөтөсүңөр. Ордунда турат. Кээ бирөө түшүп калат. Же ордо кыйшыйып калат. Анан могу жаман да, могу кыйшыйып эметип калганда могу дөңгөлөктөрдү да жарып кетет. Мыяктан лайттарды көрсөтөсүңөр. Аварийный лайттар күйүп турат. Лайттарым күйүп атат дейсиңер. Андан ары кеттик. Моякта поворотник болот да. Ошо поворотникта күйүп атат деп көрсөтөсүздөр. Андан кийин арткы дөңгөлөккө келесиздер. Арткы дөңгөлөккө келип бир сире карап коюш керек. Мыякта шлангтар бар. Кээ бир шлангтар үзүлүп калышы мүмкүн. Асты бир сире карайсыздар дагы. Анан бул дөңгөлөктү дагы чабасыздар. 1, 2, 3, 4. 4 дөңгөлөктү карайсыздар. Мыяктан сыйыл маяк бар элеби карасаңыздар болот. Андан кийин акыркы брызговикти көрсөтөсүңөр. Брызговиктер ордунда турат. Бул жагы. Бул каптал бүттү. Бул жакка келгенден кийин, достор, мыякта поворотниктер күйүп турат. Трак оталып турат. Анан PTI жасап аткан учурда дагы жана air leak деп коет. Воздух чыгып атса да угуп каласыңар да. А эгерде бир нерсени байкап калсаңыздар, жолго чыкпашыңар керек. Fleet менеджерге чалып, ушундай болуп атат деп сервис чакыртып, анан оңдотуп, акчасын fleet менеджер өзү төлөп берет. Анан кетесиздер. Мыяктын бүт баарын карайсыздар. Үстүнкү clearance light'ты да карайсыңар. Үстү жакта кээ бирөөнүн 3 лампочкасы болот, кээ бирөөнүн 5 лампочкасы болот. Алардын баары дагы күйүп туруш керек да. Анан бул жакка келесиздер. Бул капталга дагы өтүп, брызговик ордунда турабы? Дөңгөлөктөрдү чапкылайсыздар. Дөңгөлөктү чапкылап, мыякта көрдүңүздөрбү? Мыяктан да сыйылдан май агып калат да. Кээ бирөө көрбөйт. Анан молар май болуп жүрөт.
полицейский көрсө сразу тикет берет. Мыякты да көрсөтөсүздөр. Астын бир сыра карайсыздар. Шлангтардын баары ордунда турабы. Келесиздер дагы могу поворотник күйүп турат. Муну да көрсөтөсүздөр. Поворотник иштеп атат дейсиздер. Анан бул жакка келгенде кайра эле ошо мыяктан лампочкасын көрсөтөсүңөр. Брызговик ордунда турат. Дөңгөлөктөрдү бир сыйра чапкылайсыздар. Жел жок. Анан бул силынан эчтеке маякпай эле көрсөтөсүздөр. Бул жакка келгенде анан могу астында дагы clearance lights дейт, бурчунда да бар. Тиги бурчунда көрсөтөсүздөр. Анан мыяктан эмне танктын эле крышкасын көрсөтүп, анан бул трактын астына чыгып, могу поворотниктердин бүт баары иштеп турат. Астыңкы дөңгөлөктү чабасыздар. Чаап бүткөндөн кийин, достор, могу clearance light'ын бүт баары күйүп туруш керек. Бул светтер мигать этип туруш керек. Андан кийин ачасыздар капотту. Капотту ачмайынча болбойт. Сиздер билбейсиңер да капоттун ичинде эмне болуп атат. Капотту ачасыздар. Анан могу капотту ачасыздар, достор. Капотту ачкандан кийин трак оталып турат. Эң негизгиси бул жактан биз эмени карашыбыз керек. Антифриздин уровенин карашыбыз керек. Антифриз уровенде болуш керек. Визуально бир сыйра карап коесуздар. Шлангтар ордунда турабы. Баарын карап туруп анан акыркы нерсе шөптү алып чыгасыздар дагы майдын уровенин текшерип коесуздар. Бул оңой эле нерсе да. Алып чыгасыздар да тазалап туруп, кайра салып анан уровенин текшерип коесуңар. Максимум менен минимумдун ортосунда туруш керек. Андан кийин, достор, windshield washer деп коет, жанагы. Ичинде суусу бар бекен, ичине кирип отурасыздар мыяка. Отуруп, анан терезеге суу чачып, анан дворник иштетип коесуңар. Анан ичинде эле көрсөтүп койсоңор болот. Ичинде биздики дагы мына точно болсун деп мындай припас менен жүрөм, изопас. Мындай лоутбук менен жүрөм. Майлжды көрсөтүп койсоңор болот. Трак канча жүрдү. Стикерди көрсөтүп койсоңор болот. Огнетушитель бар. Анан бул эмени ачып туруп тренглес деп коет жана. Аварийный ситуацияда 3 бурчтуктан 3 болуш керек. Ошону көрсөтүп койсоңор дагы. Айтасыңар, мен PTI'ди жасадым бүгүнкү, жумушка даярмын деп. Ошону менен баары даяр. Ушул видеону Telegram каналга жибересиңер. Бүттү, ошону менен жүк алып кете бересиңер. Эгерде ушундай видео жок болсо, күнүгө 5 эле мүнөтүңөр кетет. Кичине кыймыл аракет да керек да. Ошол видеону көрүп туруп, анан диспетчерлер силерге жүк берет. Эгерде ошол видео жок болсо, жүк бербейт. Анткени мен силерге кичине кыскача окуя айтып берейин. Өткөндө биздин бир инибиз Вестейшнга кирип кетти. Валейшн алды да. Кирип барса, бир дөңгөлөгүн жели жок экен. Ал айтат, мен PTI жасагам деп. PTI жасаса андай болбойт болчу да. Андан кийин эле өтпөй, 2 жумадан кийин дагы бир инибиз барып, Вестейшнга кирип кетип, дагы валейшн алды. Анын дагы жели жок экен. Андан кийин дагы бир инибиз 3 жолу ушундай ситуация болду да. Балдар биз жасадык дейт PTI. Биз билбейбиз да. Эгерде ушул видео болсо, биз эчтеке сөз айта албайбыз. Значит, силер видео жибердиңер, PTI жасадыңар. Эми жолдо жүрүп баратканда ар кандай нерселер болушу мүмкүн да. Жолдо жүрүп баратканда дөңгөлөк жарылышы мүмкүн, светтер иштебей калышы мүмкүн. Анда биз эч кандай претензия кылбайбыз. Чыгымдын баарын моюнга алабыз да. Эгерде өзүңөр күнөө силерде болсо да, силерден алабыз да. Өткөндө бизге мыяка опытный 2 жылдык бир жигитибиз келди. Карасак дөңгөлөгүн жели жок. Атын айтпай эле коеюн. Аны айтып атпайбызбы? Эмнеге желиң жок, дөңгөлөк жок, айдап жүрөсүң десек, эми ушундай болуп калды дейт. Сен PTI качан жасадың деп сурасак, 5 күн мурун жасаптыр. Элестеткиле. 5 күн эчтеке PTI жасабай айдап жүрүптүр. Эгерде ошол жигит случайно кетип баратканда полицейский токтотсо же Вестейшнга кирип кеткенде валейшн алмак, өзүнө минус, анан компанияга да минус болмок. Бул видео башка компанияга дагы тиешелүү, башка компанияда иштеген жигиттер дагы эринбестен PTI жасап жүргүлө. Тракты деген убагында карап, убагында жасап жүрсөңөр эле жүрө берет. Анан каратпай эле, анан тамтыратып айдап жүрө бергенде тракка да күч келет. Бир запчасть экинчисине влиять этет. Трак да бузулат. Анан өзүңөр да жолдо каласыңар. Анан компания айдоочулардын мындай адаты бар да. Бул менин трагым эмес. Силердин трагың эмес болсо макул. Силер 35% айдап атасыңар, же болбосо аренда айдап атасыңар, бирок трак бузулуп калса жолдо калат да. И процентиңер да аз болот. Силерде жумуш гроссуңар чыкпай калат. Ошон үчүн ушул видеону көрүп коюңуздар, башка мекендештер. Биздин жигиттер болсо ушул видеону жиберсеңер жүк аласыңар, жибербесеңер жүк албайсыңар. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар.